Батирдин алдына тирүүлүү наристени, жаңы төрөлгөн наристени таштап кеткени боюнча кабарлашкан. Андан соң милиция кызматкерлери тарабынан энеси табылып, тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн биз башка маалыматтарды бере албайбыз. Окуя кече 8-сентябрь күнү Манас шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен орун алган. Анда 16 жаштагы кыз батирдин ичинен көз жарып, кошунасынын эшигинин алдына баласын алып чыгып койгон. Андан кийин милиция кызматкерлери баланы алып Жалал Абад облустук төрөт бөлүмүнө жеткиришкен. биздин областтык төрөтүбүзгө кече 8 октябрь күнү саат 15:30 ымыркай милиция кызматкерлери тарабынан ымыркай алып келип таштап кетишти. Келгенде ымыркайдын температурасы түшүп, нормадан ылдыйраак түшүп калган экен. Биз медицина кызматкерлери жардам көрсөтүп, ПИТ бөлүмүнө котордук. Ымыркай кыз полу женский экен, вес 3 кг 500. Азыркы учурда абалы кымбаттандырылдык. Андан соң милиция кызматкерлери тарабынан энеси табылып, энесине дагы биз тараптан жардам көрсөтүлдү. Азыркы учурда эненин да абалы туруктуу биздин көзөмөлүбүздө. Энеси боюнча Базар Коргон районунун тургуну экен, 15 жаштагы кыз. Эч жерге учетко туруп Жок, турган эмес. Текшерилген эмес. Азыркы данный момент азыркы учурда абалы жакшы. Ымыркай кече 16:00 чамасында Жалал Абад облустук төрөт үйүнө алып келинген. Милиция тарабынан учурда эненин дагы, баланын дагы абалы туруктуу. 2025 жылдын 8 октябрь күнү саат 14:40 чамасында Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн өмөт бөлүмүнө кабар келип түшкөн. Анда өзүбүздүн кызматкер тарабынан кабарланып, Манас шаарында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде батирдин алдына тирүүлүү наристени, жаңы төрөлгөн наристени таштап кеткени боюнча кабарлашкан. Бул маалымат Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө Манас шаардык тергөө тобу окуя болгон жерге барып, бүт ошол жерге кароо жүргүзүп, тирүүлүү наристени аныкташып, аны Жалал Абад областтык төрөт үйүнө өткөрүп беришкен. Учурда наристенин акыбалы жакшы. Азыркы күндө териштирүү иштери жүрүп жатат. Энеси табылды да, ошол боюнча айтсаңыз. Бул боюнча энеси аныкталды. Ымыркай милиция кызматкерлери тарабынан ооруканага жеткирилген соң энесин издөө иштери башталып, кайра эле ушул батирден табылган. Кечеги күнү, ушу жылдын кечеги күнү шаарыбыздын аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдө ушу жаш ымыркай, жаңы төрөлгөн ымыркай ташталгандыгы боюнча ички иштер бөлүмү тарабынан бизге маалымдалган. Ошол эле учурда алар ушул ымыркай тез жардам менен Жалал Абад областык ооруканасынын төрөт бөлүмүнө жайгаштырылганы дагы маалым болгон. Бул боюнча биз бүгүнкү күндө чындыгында ымыркай азыр төрөт бөлүмүндө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн биз башка маалыматтарды бере албайбыз. Анткени учурда териштирүү иштери, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал кыздын үй бүлөлүк абалы боюнча азыр биздин шаардын тургуну болбогондуктан, райондон келген, райондун тургуну, ошондуктан биз азыр тиешелүү ошол кыздын жашаган дареги боюнча тиешелүү иштерди жүргүзөбүз.